2012-жылы биз 6 миңген кедейлер болсок, 2020-жылы уу калдыктарды минген кедей болобуз. Ошондон кийин биздин мамлекетибиз жок болот. Алтын топурак ата журт үчүн. Ата баба канын, жанын берген. Улуттун тагдырын эзелтен эл чечип келген. 1000 жылдап казык болгон кыргыз мыйзамы. Биздин кетирген катачылыктар, шагыраган партиялар аз келгенсип, нечендеген коомдук уюмдар бар. Баарыбыздын максатыбыз бир, Кыргызстандын гүлдөп өнүгүүсү. Бүгүн өзүң жөрмөлөп жашап жатканда, эртең балдарыңдын соймолоп калаары шексиз. Кыздарыңдын жармы жылаңач, даараткана жууп апалар. Ойлончу, эркектер арсыз болуп жаткан жокпузбу? Курган байлык үчүн акчага эсиркеп кеттикпи? Мындан ары минтип улана берген болбойт. Ооба. Ар ким өзүңөрдүн ишиңер менен көздөгөн максатка бара бергиле. Бирок бир уч муштум болуу үчүн өз кызыкчылыгыңды жыйыштыр. Үйүңдүн түндүгүн көтөрүү үчүн бир гана аспап бакаң керек. Элдин ынтымагын бир уч түптөйм десек, бийликке үзөңгүлөш элдик орган түзүүбүз керек. Ал элдик платформа. Ал элдик кеңеш. Ал элдик көзөмөл. Төмөндө жаштар платформасы. Ал саясий трамплин. Стратегиялык бирдиктүү жаңылануу. Ар бир айылдан элдик комиссия шайланып, бардык ишке тыкыр көзөмөл жүргүзүлөт. Эл тарабынан көзөмөлдөнгөн орток куржун элдик казына. Манасчылар тарабынан дыкаат көзөмөлдөнгөн Манас элдик өнүгүү институту. Ар айылдан тандалган элдик таанышмандар эл тарабынан шайланып, күнү-түн онлайн добуш тартибинде иш алып барат. Элдик кеңешке катталган ар бир мүчөгө тилектештик баракчасы берилип, добуш электрондук каттамына ээ болуу менен өз добушун каалаган убакта артка кайтарып ала алат. Ар бир айылдын мекенин сүйгөн жаштары, коомдук уюмдар жана кыймылдар ынтымак тилектештик жыйынын өткөрүп, өнүгүүгө өз айылдык элдик кеңешин тезинен түзүүгө үндөйбүз. Биз ортонун азаматтары Кыргыздын келечеги үчүн толук жанын, башын канжыга байлагандар, карапайым эл ичинен суурулуп, эртеңки келечек үчүн ишенимдүү аттандык. Кыргызстандын келечек эгемендүүлүгүнө керт башын аябагандар гана өзгөрүү кыла алат деп өзүбүзгө бүтүм чыгардык жана ортобуз толуп учубуз узарат деп ишенебиз. Дүйнөлүк кырдаалга байланыштуу тынч жана маданий өзгөрүү болуусун каалайбыз. Эл тандаган ажообуз тарыхтын ак барактарында келечек муундун эс тутумунда калат деп ишенебиз.
бийлик жана эл ынтымакта гана чоң өзгөрүү жасай алат деп даана айтабыз. Карапайым эл, коомдук ишмер, бирикме жана башка мекенине кайдыгер карабаган жаран ар бир инсан элдик бийликтин мүчөсү болууга милдеттүү. Себеби Кыргыз элинин конституциясынын 2-беренин 1 жана 2 пунктунда жазылгандай, Кыргыз эли эгемен ээси жана эл бийлиги мамлекеттик бийликтин жалгыз булагы деп жазылганы менен биз эл жаран болуп эсептелип эч кандай юридикалык күч эл бийлиги эмеспиз. Андыктан укук талаасында элдик укуктук бирдиктүү күчкө айлануубуз милдет. Эгемендүүлүк чек ара кем байлыктардын чыныгы ээси жок дегенге барабар. Андыктан Кыргыз эли үчүнчү күчтөргө, капиталисттердин жемине айланып өнүгө албай келебиз. Урматтуу боордош, ар бир кыргыз жаранына кайрыларыбыз тезнен. Ар ким өз айыл аймактарында элдик кеңеш куруп, карантинге байланыштуу онлайн иретинде өз айылыңардын даанышманын аныктап, шайлап, элдик ынтымак кыймылынын штабына кабарлашыңыздар. Кийинки иш жөндөмөлөрүн тартиби менен кабарлайбыз. Барлык иш-чаралар мыйзам ченинде Конституциянын 1-бөлүм 2-беренин 1-2 пункттарына таянып, элдик ынтымак кыймылын жигердүү алып барабыз. Ынтымак кыймылынын 1-орунда маселеси ар бир айылдын эли тарабынан дайындалган даанышманы тандап дайындоо жана штабка кайрылуу. Ынтымактын негизинде түзүлгөн укуктук элдик бийликтин эң алгачкы кадамы жана максаты чек ара багытындагы элдик кесипкөй көзөмөл комиссиясынын түзүлүүсү. Кийинки кайрылууларыбыздын негизинде иш темилгелерге жан берүү процессин баштайбыз. Суроо кызыгуулар боюнча элдик ынтымак кыймылынын мүчөсү жана ортонун жигердүү азаматтын WhatsApp дарегине кайрылыңыздар.